Бишкек шаарындагы мектептердин алдында уюштурулган лагерлерде балдардын күнү ушундай көнүгүүлөрдү жасоо менен башталат. Дине тарбия көнүгүүлөрү 20 мүнөткө созулуп, күн сайын кайталанат. Балдардын жайкы эс алуусу таңкы 8де башталып, түшкү 2де аяктайт. Бул убакыт аралыгында алар сүрөт тартышат, түрдүү түстүү кагаздардан ар кандай буюмдарды жасашат. Ыр-ырдап, бийлеп, спорттук оюндарды ойношот. Кызыктуу жомокторду угуп, айрымдарын балдар өзлөрү аткарышат. Менин атым Айлун. Мен 8 жаштамын. Мен деген 2 классты бүттүм. Мен азыр подружкам менен шахмат ойноп атам. Жаңы достор деген жакшы тапкан жокмун. Кичине достошобуз. Пластилиндерден дагы бир нерсе жасап, анан да картондон дагы көп нерсе жасап, классты украшать этип атабыз. Мне понравилось еще, как мы вышли на улицу, и там у нас было что-то, к примеру, мы там бегали, веселились, прыгали. Рисуем, делаем аппликации, а потом завтракаем. После завтрака мы приходим в класс, немножко занимаемся и идем гулять. Мен бул жерде биринчи жолу болдум. Тамак аябай даңдуу экен. Биз бүгүн эшикте ойнодук. Футбол, баскетбол аябай сонун болду. Азыркы балдар көбүнчө мындай телефондо олтуруп калып атышпайбы азыркы балдар. Биз лагерден ушу телефондон алыстатабыз. Мисалы театр кылабыз, сказкаларды коебуз, жомокторду коебуз. Ар кимге роль бөлүп берем, ошо ролдорду аткарышат балдар. Бияктан чыгып лагерь бүтүп кетип атканда балдар мындай көп нерсе үйрөнүп кетет да. Мисалы ырдаганды билбегендер ырдап кетет, бийлеп кетишет, театрда ойногонду үйрөнүшөт. Биз 47-чи мектептен келдик бул жака. Группабызда 30 бала бар. Ар кимдин кыялы ар кандай болот, мүнөздөрү ар кандай болот. Бирок ошолорго кандайдыр бир немелерин таап иштегенге аракет кылабыз. Балдардын баардыгы эле жакшы угушат. Ата-энелерибиз дагы жакшы убагында алып келишет, убагында алып кетишет. Лагерде окуучуларга 2 маал тамак берилет. Меню күн сайын ар башкача бекитилет. Азыктардын витаминдүү, пайдалуусуна көңүл бурулат. Берилип жаткан тамак аштардын сапаты өзгөчө текшерүүдө. Бүгүн эртең менен биз кашасын бердик. Каша макарон менен болду. 21 сомдон айланды. 21-23 сомдон кашалар айланат. Нандын граммы болсо 20 граммдан, бетини болсо рагу жасап атабыз. Картошка, капуста менен ал 200 граммдан болот. 43-42 сомго айланып атат да. Балдар болсо мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, чай, нан, эчтеке калтырбай жеп атышат, жакшы. Понедельник жаркое болсо 2-чү күнү рагу болуп атат, 3-чү күнү котлет болуп атат, 4-чү күнү болсо тефтели болуп атат. Тефтелидер соусу менен, отварной гречкалар бар. 5-чү күнү плов, рис болуп атат. Ар бир күнү ар кандай тамактарды жасап беребиз. Компот бар. Мисалы үчүн эртең биз балдарга компот беребиз. Компот кайнатып даярдап атабыз, эртең компот беребиз. Учурда Бишкек шаарындагы номер 25 мектепте жалпы 200дөй бала эс алууда. Алар лагердин алгачкы күнүндө медициналык кароодон өтүшкөн. Бою, салмагы өлчөнүп, ар кандай ооруларга текшерилген. Мындан тышкары дарыгерлер күндө эртең менен бөлмөлөрдүн ымдылыгын, тазалыгын көзөмөлдөп турушат. Анткени коронавирус оорусунан кийин санитардык эрежелерге көп көңүл бурулууда. Балдар мектептердин алдындагы лагерлерден сырткары ысык көлдө, жайлоо лагерлеринде да эс алышууда. Лагердин бир канча түрү бар, мамлекеттик мекемелердин жана жеке. Жакында эле пайдаланууга берилген Чолпон Ата шаарындагы Алтын балалык ден соолукту чыңдоочу борбору эс алуучу балдарды кабыл алууда. Бүгүнкү күндө Чүй жана Нарын облусунун мектеп окуучулары эс алууда. Мээрим Нарындын Актала районунан келди. Ысык көлдү биринчи көрүшүм деген өспүрүмдүн кубанычында чек жок. Бул эс алуусу көпкө эсинде калчудай. Бул көл абдан жакшы экен, жана биринчи жолу көргөндө аябай шок болуп, аябай кубандым, жана азыр да кубанып жатам. Бул жерге келгениме абдан сүйүндүм. Бул жер мага аябай жакты. Ошондой эле бул көл азыр жылуу, жана балдардын баардыгы жыргап эс алып, бул жерде жакшы көңүл ачып атабыз.
Борбордо балдардын эс алуусу үчүн бардык шарттар каралып, атайын көңүл ачуучу программалар да камтылган. Тубандардан келген балдар мында бир гана эс алуу менен чектелбестен, эң ириде ден соолугун чыңдоого да мүмкүнчүлүк алышат. Андыктан 8 блоктон турган медициналык реабилитациялык борбордо саламаттыкты бекемдөөгө заманбап шарттын баары бар. Учурда кардиология бөлүмү иштеп, анда эс алып жаткан балдардын жүрөк дарттары текшерилүүдө. Дарыгердин айтуусу боюнча, учурда жүрөк кемтигине чалдыккан балдардын саны көп. Бул жакта абдан врожденный порогдор менен балдар көп экен, шаарга барып жасата албай, шарты жетишпей, мындай балдар көп. Негизи эле мына жөн приемдо турсаң деле келишет, шаарга жете албай элечи. Биз операцияларды жасап жатабыз. Акыркы 3 операциябызды жасап уже выписка кылдык. Бул жакта кааласаңыздар эхо, ЭКГ аппараттарыбыз бар. Келип, пока бесплатный көрүнүп атышат. Операциядан сырткары дагы леченияга жатып атышат. Бул жер эс алуучу бир жагынан эс алып, анан бир жагынан лечение алып кетишсе да болот. Азыркы тапта Алтын балалыкта 220 бала эс алууда. Балдарга 3 маал ысык тамак, 1 маал таттуулар берилет. Мындан сырткары Чолпон Ата шаарынын көрүнүктүү жерлери менен тааныштыруу иш-чаралары борбордун жетекчилери тарабынан колго алынган. 1-июндан баштап жалпы 500гө жакын бала эс алууга үлгүрүштү. Мына биз 19 июнда Баткен областынын балдарын кабыл алабыз, 200 бала. Андан кийин Нарын обласы, Ош обласы, Жалал Абад обласы, эң акырында Ысык-Көл областынын балдары, андан медицина кызматкерлеринин балдарын кабыл алабыз. Балдардын жаткан жеринин баары татынакай, тамак аштарынын баары жакшы, убагында берип атабыз. Эс алып аткан балдардын баары көпчүлүгү аябай ыраазы болуп атышат. Воспитательдерден де ошо мугалимдерден көбүрөөк жиберсеңиздер, айыл өкмөттөн, райондон ошо мугалимдер көбүрөөк келсе, балдар менен иштегенге жеңилирээк болот да мугалимдергечи. Билим жана илим берүү министрлиги маалымдагандай, лагерлер 14 күнгө ылайыкташтырылган. Бүгүнкү күндө жайкы эс алууга республика боюнча 70 миңге жакын бала катталган. Социалдык жактан коргоого алынган жарым жана тоголук жетимдер, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары, ошондой эле эң мыкты окуган окуучулар тандап алынган. Балдардын жайкы эс алуу боюнча атайын ар бир министрликтерге милдеттендирилген. Билим берүү министрлигинин эң биринчи милдети бул мектеп алдындагы лагерлер. Бул жергиликтүү бийликтер менен биргеликте бул мындай чоң иш-чара алып барабыз. Анткени республика боюнча бүгүнкү күндө 670 мектеп алдындагы лагерлерди ачылгандыгы билдиришти. Андан тышкары дагы бизде республикалык жыл сайын билим берүү министрлигине 5 миллион сом акча каражат бөлүнөт. Бул жана интернат детдомдун балдары үчүн, анан жашоосу оор кырдаалга түшкөн балдары үчүн атайын ошо бекер лагерь уюштурулат. Андан тышкары дагы ушул республикалык штабтын негизинде жерлерде жергиликтүү бийликтерге дагы милдеттендирилген. Бул боюнча мисалы ар бир жергиликтүү бийлик бул өздөрүнүн региондогу балдарды, областтагылар региондогу балдарды атайын лагерлерге жөнөтүшөт. Аларга бизде мисалы билим берүү министрлигине болсо жашоосу оор кырдаалга балдарды атайын жөнөтүлсө, анда жергиликтүү бийликтеги жанагындай обл администрациядагы ыйгарым укуктук өкүлдөргө булар атайын мектептеги жакшы окуган балдар үчүн, анан республикалык международный уровеньди көргөзгөн балдар үчүн, анан жашоосу оор кырдаалга түшкөн балдар үчүн атайын лагерлерди уюштурулушат. Жайкы эс алуу учурунда балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулат. Ушул жылдын 25 майынан баштап Ички иштер министрлигинин кызматкерлери, ата-энелер жана лагерь, санаторий, бассейндердин ээлери менен сүйлөшүү иштерин жүргүзүп келүүдө. Ички иштер министрлиги менен жайкы эс алуу сезонуна карата буйртма чыгарылган. Бул буйртма 337 буйртма 25 майдан баштап. Бул буйртмада эң приоритеттүү багыты бул жайкы эс алууда балдардын коопсуздугу. Себеп дегенде ошо жайкы эс алууда балдар көбү өз алдынча жүрүп калышы. Ошон үчүн биз буйртманын негизинде ар бир райондук, областтык ички иштер бөлүм жетекчилерине жүктөлүп көзөмөлгө алынган. Бул албетте бул жайкы эс алууда балдардын санаторияга, лагерге барганы, ошол үй жактагы жанагындай чоң суулардын жээгинде эс алганы, көлдө эс алганы боюнча
биз ошол коопсуздук сактоо боюнча иш чараларды алып барабыз. Азыркы учурда ошо Ош областынын кызматкерлерине бул Араван районунун Ноокат жана Каракулжа райондорунун ички бөлүмүнүн коомдук коопсуздук кызматкерлери арасында семинар өтүп атат. Бул семинарда дагы ушул жайкы мезгилде балдардын эс алуусу абдан маанилүү, ошого коопсуздугуна багытталган иш-чаралар өткөрүлүүдө. Мектептерде лагерь уюштуруу акыркы 2 жылда пандемияга байланыштуу токтоп калган. Эми кайра жанданып, балдардын эс алуусун камсыз кылып жаткан билим берүү жайлары мурдагы жылдарга салыштырмалуу көп. Ал эми жайкы сезондо лагерге барбаган жеткинчектер каникулду ар кандай ийримдерге баруу менен өткөрүшсө болот. Бирок анда акы төлөө талап кылынат. Атайын ийримдер 3 ай бою токтобой иштейт. Ошондуктан билим берүү башкармалыгы ата-энелерди балдарды көзөмөлсүз калтырбоого чакырат. Арукия Амирдинова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.